Улукбек Асанбекович, 2003 жылы Грузиядағы бізге окшоп экономикасы кыйрап, коррупцияга малынып, бийлик менен криминал коюн колтук алышып кеткен заман болгон. Эл көтөрүлүп, бийлик алмашты. Грузияда дүйнө коомчулугу тааныган чоң реформалар болду. Бизде дагы 5 октябрда коррупциялашкан 30 жылдан бери келаткан системага элибиз каршы чыкты. Үмүт деген жигит каза болду. Мына ошондой окуядан кийин сиз келатасыз. Эми премьер-министрлерден, мына азыр интернеттен окудум, 10 премьер-министрге кылмыш иши козголуптур. 5 премьер-министр түрмөдө отурат. Кесилди. Сиз ошондой өкмөт башчыларынын катарын толуктабастан реформатор күчтүү премьер-министр болот деп биз баарыбыз үмүт кылабыз. Рахмат. Чынын айтыш керек, коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Мына Ак үйдүн кире беришинде дагы күндө бизди 5-6 адам тосуп алып, өкмөттүн азыркы курамына ичи чыкпай атканын айтып атышат. Биз буну айтып коюшубуз керек. Силер билишиңер керек. Реформа деп мына министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес. Силер тескерисинче текшерүүчүлөрдүн санын, салыктын түрлөрүн, бюрократияны кыскартканыңарда мына ошону реформа деп атайт. Ошондуктан урматтуу Улукбек Асанбекович, сиз эми жашсыз. Мына баскан жолуңуз таза. Биз экөөбүз чогуу дагы иштештик. Мен дагы, эл дагы үмүт абдан чоң. Мына айылдарга барсаңыз, элибиз мына өзгөчө президенттик шайлоодон кийин орусча айтканда чудо күтүп атат. Ошондуктан силерге болгон мурдагы башка өкмөттөргө салыштырмалуу абдан чоң үмүт, ишеним, кредити силерде. Мына айылдарга баргыла. Бүт ишеним, кредити мына үмүт артып отурат. Ошондуктан урматтуу Улукбек Асанбекович, мына 10 секунд. Өлкөдөн көп бизнес, капитал кетип атат. Ошондуктан сиз мына Казакстандагыдай, Сингапурдагыдай кылып, Британиядан арбитраждык сотторду алып келишибиз керек биз. Кыргыз